Абдималик аба, бизде мамлекеттик кызматкерлер саны канча? Bizde memleket korrupsiyonlu olan için, ekonomiden hiç natijası yok olan için bizde ştat aябай көп та. Benim bilişimçe şu respublikalık dep koyabız hem respublikalık gos organlarının ştatı bir 20-22 mingden. Anan жергиликтүү бийликтебиз эми жергиликтүү жана айыл өкмөттөр анан шаарlar анан буга Бишкек шаары Ош шаарда кирет да. Муну 10-12 миң деп жүрүшөт. Бул эми өтө көп да. Мен жергиликтүү бийликти эме деп айта албайм. Себеби алар эл менен иштейт. Элдин үстүндө ушулар турат да. Мынау республика гос органда эл жок да. Булар только бири-бирине отчет беришет. Буларга 22 миң эмес, мен даже буларда 5 миңди да көп дейт элем да. Эми баягы азыр кызматтар сатылып, жана жемкорлук барган жерден акча чогултмай, ошон үчүн булар ушу керек болуп атса керек. А так бул эч кандай кереги жок. Именно ушулар көп үчүн баягы кыргыздарда айтып коет, баягы көп суур ийиң азбайт деп. Ошон үчүн мамлекеттик экономиканын жыйынтыгы жок да. Мен бир эле нерсени айтам, Улуттук банкта. Улуттук банк эми только лицензия берет жанагы коммерчий банктарга. 700дөн ашык адам иштейт да. Мен аерде 70 адам деле көп дейм. Азыр бүт компьютерный система, азыркы бүгүнкү технология менен ал адам анча адам иштебеш керек. Анан айлыгы да эң көп. Мен ошол Улуттук банк боюнча айтып коюшум мүмкүн. Булар мисалы үчүн былтыр 2 миллиард 200 болсо, 200 миллион. Өздөрү бюджети. Административный расходу. Быйыл 2 миллиард 600 чыгып кетти. Жылда 405 миллиондон ашат. Баягы 700 киши. 700 киши. Анан onun içinden булар эмне үчүн неге айлык алганын мен эч түшүнбөйм да. Жанагы член правления деп коет 7 киши. Төрагасы бар, ошо банктын председатели. Анан 3 замы бар, анан дагы 3 та член правлениясы 7 киши. Ушу 7 кишинин айлыгы мурунку эле жылы 56 миллион болсо, кийинки жылы 87 миллион болуптур да. Же болбосо айына почти 1 миллиондон ашык айлык алып атат да. Ошо 7 киши. 7 киши. Ар бири 200 миңден алып атыптыр да, 100 миңден. Ondan başka dagы кызык жери ушулар баягы жардам катарында 1% бир жетпеген пайыз менен, 1ге жетпеген пайыз менен. Булар үй алам башка депчи кредит алышып атат. Булар ар биринде 5-10 миллиондон кредити бар. Ошо бизде биякта адамдар 20-25% менен алып атса, булар 1%ге жетпейт. Баягы 700 кызматкер. Эми мындай алганда мамлекетте экономиканын натыйжасы жок дегенибиз ушул да. Кээ бирлер үчүн как будто баягы өзүнүн менчик доход кылып алган да. Эми бул жагынан айтыш керек. Бизде Улуттук банк жазылган, бул мамлекеттин менчиги. Эми көп мамлекеттерде акционерный да бар да. Мисалы үчүн 49-50% мамлекетте болсо, калганы жанагы акчасы барлардыкы да, баягы акчасы турат да. Ошо Улуттук банктар. Мисалы Японияда 49% мамлекеттик. Бирок мамлекет акчаны бүт барды мамлекет башкарып атат. Бизде 100% мамлекеттики ичине как менчикке окшотуп алып, 5-6 адам акчалуу эле турат да. Жана 7 киши эмне иш кылган үчүн ошончо алат? Мен ошого мен да акылым жетпейт да. Муну эми чоңдор билсе керек.